Сауд Аравиянын Жизан провинциясындагы ооруканада өрт кырсыгы катталды. Тизиз 25 кишинин өмүрүн алып, 100дөн ашууну түрдүү күйүк жарааттарды алышкан. Жалын эртең менен жандандыруу бөлүмүнөн чыгып, учурда өрт өчүрүүчүлөр тизсиз жөө менен күрөшүүдө. Кырсык эмнеден келип чыккандыгы азырынча белгисиз. Азыркы тапта адистер өрттүн себептерин такташууда. АКШга кезектеги торнадо сокку урду. Катуу келген куюн шамалдан Миссисипи штаты көп жабыркап, кырсыктан 4 киши каза болгон. Ошондой эле 40тан ашууну түрдүү жарааттарды алышкан. Каза болгондордун арасында 7 жаштагы жаш бала да болгон. Аларды күчтүү торнадо кулаткан, үйлөрдүн дубалдары басып калган. Ошондой эле көчүп түшкөн дубалдардын арасынан 1 жаштагы наристени куткаруучулар алып чыгышты. Бактыга жараша ал аман калган. Учурда куткаруу иштери уланууда. Чилинин Конгресси өлкөдөгү жогорку окуу жайларда бекер билим берилсин деген мыйзам кабыл алды. Эми бул мыйзамдын негизинде 200 миңге жакын студент эч кандай келишим акы төлөбөстөн бекер билим ала алышат. Мындай кадамдан кийин айрым жеке менчик окуу жайлардан билим алып жаткан студенттер жакын арада бизге да ушундай мыйзам кабыл алынса жакшы болмок деген пикирлерин билдиришти. Белгилей кетсек, өлкөдө жогорку окуу жайлардагы билим берүү системасына өзгөртүү киргизилсин деген нааразычылык акциялары тынымсыз уюштурулуп турган.